Өсүмдүктөрдү бийиктиктен анализдеп, акылдуу сугаруу системалары сууну 40%га чейин үнөмдөп, роботтор талааларга жумуш жасап калганы азыркы жана келечектеги айыл чарбанын негизги багыты. Бул роликте мөмө өстүрүү процессинде акыркы технологиялар кантип колдонулуп жатканын карап чыгабыз. Бийикте учуп жүргөн дрондор өсүмдүктөрдүн абалын биз көрүп тургандан бир канча эсе так жана туура көрсөтө алат. Камералары жана жылуулук сенсорлору аркылуу өсүмдүктөрдүн көйгөйлөрүн байкап, суунун, жер семирткичтердин жана пестицидтердин так көлөмүн аныктайт. Алыстан башкарылып керектүү жерге гана туура дарыны, сугарууну аныктап берген дрондор фермерлердин чыгымдарын 15-20%га кыскартууга жардам берет. Балким бир жолу сатып алуу кымбат болушу мүмкүн, бирок 1-2 сезондун ичинде чыгымдарды толугу менен актарган кореялык фермерлер өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн 15%га жогорулатканда түшүнүшкөн. Мөмө өстүрүүдө дыйкандар күтпөгөн көйгөйлөрдүн көптүгү эки гана себептен улам пайда болот. Биринчиси ашыкча сугаруу, ал эми экинчиси сугаттын аздыгы. Көз менен же ар кандай приборлор менен нымдуулукту көзөмөлгө алган күндө да дыйкандарыбыз бул көйгөйдү жоя албай келишет. А бирок дүйнөлүк айыл чарбада суунун нормасын так кылып көргөзө ала турган сенсорлор жана GPS түзмөктөрү ойлонуп табылган. Бул система суунун керектүү көлөмүн гана пайдалануу менен ашыкча сарптоону 40%га чейин азайтат. Сиз коротуп жаткан суунун ар бир тамчысы өзүнүн керектүү ордуна түшүп, күтүүсүз оорулардан алыстатып, түшүмдүүлүктү жогорулата алат. Мындай системаны орнотуу 1 гектарга миңдеген акчаларды талап кылышы мүмкүн, бирок топурактын саламаттыгын жана түшүмдүүлүгүн жогорулатууда башкы ролду ойнойт. Калифорниянын фермерлери андай системаларды колдонуу менен сууну 30%га үнөмдөп, кирешесин кыйла арттырышкан. Жаңы технологиялар биздин айыл чарбабызды жаңылоодо. Алардын жардамы менен фермерлер айлана чөрөгө кам көрүп, түшүмдүүлүктү арттырып, чыгымдарды үнөмдөй алышат. Келечектеги айыл чарбасын куруунун негизги жолу бүгүнкү күндөн башталгандыгын көрсөтүп турат.